uaktan ubay yok. Oşonduktan tuğanlar atalardı barktaydı, atalardı danktaydı. Ulu tuğustun özügü, atada olup jatpaydı. Kırgızstanda 15 mart'ta Atalar Günü dep жарыялоо сунушталууда. Мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин депутаты Медер Алиев тарабынан демилгеленип, ал азыр коомдук талкууга чыкты. Бүгүн буга байланыштуу алгачкы иш-чара болуп өттү. Ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов, Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка бир катар коомдук саясий инсандар долбоорду колдоп келген жарандар катышты. Аталар күнүн белгилөө мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй, анын максаты коомдун өнүгүшүндөгү аталардын ролун, алардын салымын таануу, үй бүлөнү чыңдоого жана үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Аталардын майрамы болгону жакшы эле болду. Мен кече ошол мыйзам белгилеген депутат менен жолугуп отуруп, Медер Алиев деген депутат менен канча акча кетет экен, аталарга дагы гүл ташыйбызбы? Эмне чыгымы бар экен десем, бир дагы чыгым болбойт. Ошо күнү дейт аталарга жылы сөз айтабыз дейт, жакшы сөз айтабыз дейт, бүт журтты ошого чакырабыз дейт. Мен ыраазы болдум, ошого макул болдум. Ушул майрамдагы кабылынып калса экен, ошо Жогорку Кеңештин ар бир фракциянын жетекчилери колдоп чыккан экен. Бүгүн жакшы жашаан болуп атат, коомдо аябай кеңири талкуу болуп атат, ата жөнүндө долбоор айтылып, көптөгөн биздин инсандарыбыз, атууларыбыз атанын үй бүлөдөгү, коомдогу, мамлекеттик орду тууралуу кеңири кеп болуп атат. Андан да жакшы жери Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан ата күнүн белгилөө тууралуу мыйзам долбооруда. Бүгүнкү талкууда эгер ата үйдүн түркүгү, ата үйдө түндүк, атанын күчү, атанын орду үй бүлөдө канчалык бекем болсо, ошончолук үй бүлө бекем болот. Бекем үй бүлө бекем өлкөнү түзөт. Атага аздыктуу, атаны сыйлоо ар бир инсандын милдети. Ата өмүр бою үй бүлөнү сүйрөп жүргөн, үй бүлөгө жол чапкан, үй бүлө баккан адам. Ата үй бүлөнү жакшы бакса, жолду мыкты чапса, ата үйгө үлгү болсо, өлкө ошондой болот. Өлкө ошондой атанын күч кубаты деми менен кармалып турат. Аталарга дайым тазип кылып, камкор кылып, бүгүнкүдөй коомдук талкуулар кеңири болсун деп ойлойм. Улууларга урмат, кичүүлөргө ызаат кыргыз элинин негизги баалуулуктарынын бири. Элибиз ар дайым акылман, даанышман улууларын ардактап, кылымдарды карыткан салттарына аяр мамиле жасап келишкен. Ошондон улам Бакай ата, Манас ата, Жет ата сыяктуу түшүнүктөр элибизде мааниси чоң. Ошон менен Кудай бизди кыргыз кылып жараттыбы? Кыргызга таандык болгон улууга урмат, кичүүгө ызаат, ата энени барктоо. Мына бүгүнкү күндө карылар үйүнө барып көрүп келдим, анализ жүргүзүп. Кыргыздын көп ата энелери бар экен. Балдары тирүү. Качан ушундай болду эле? Андыктан, урматтуу агайын туугандар, аталар күнүн белгилөө бул майрамдоо эмес. Башты майланыштырып алып, түн жарымга чейин арак шарап ичип жыргоо эмес. Бул аталардын коомдогу, үй бүлөлөрдөгү ордун таануу, ыраазычылык билдирүү, ошону менен бирге үй бүлөдө, коомчулукта жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган мыйзам долбоору. Рахмат туугандар. Иш-чарада Кыргызстанда Аталар күнүн белгилөө өтө зарыл экендиги айтылып, кубаттоого алынды. Сунушталган мыйзам долбоордо көрсөтүлгөндөй Аталар күнү эс алуу күнү болуп эсептелбейт. Белгилей кетсек, Кыргызстанда энелер күнү 2012 жылдан бери белгиленип келет. Ал май айынын 3-чү жекшембисине туура келет. Ошону менен катар бүгүн Норуз майрамын утурлай ынтымак сүмөлүгү уюштурулду.
Ага каалоочулардын баары чакырылган. 10 бозу үй тигилип, апалар Нооруз ашы болгон сүмөлөк кайнатууга бел байлашты. Аны менен катары элибизге жакшы тилек баталар айтылды. Бүгүн улустун улуу күнү Борбор шаарыбызда Дасмия этне борборунда 1 тонна 200 литрлик сүмөлөк кайнатылып атат. Бул 40 урунун башы биригип, улуу Ноорузда ушундай тилек кылып атат 40 урун башы. Мындан тышкары ата долбоору өтүп атат. Атанын кадырын көтөрүү, ата институтун түптөө, үй бүлө институтун бекемдөө боюнча ушул аталардын күнү белгилөө боюнча мыйзам жазылган. Биз дагы 1,5 ай убакыттан бери ушул долбоорду социалдык тармактан элге жеткирип, атанын кадырын көтөрүү боюнча иштер жасап келатабыз. Бүгүн бул жерде 10 боз үй тигилди. Бул дагы оматтуу 10 боз үй деп аталабыз, атап койдук. Анан дайыма ушул Орто Азияда биз сүмөлөк фестивалын уюштуруу, ушул бренд болуп калса, ошонун мекени Кыргызстан болуп калса деген тилек менен ушу 8 жылдан бери сүмөлөк фестивалын уюштуруп келатабыз. Бүгүнкү эки иш-чаранын тең демилгечиси Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрү Элнура Кулуева, Нургазан Аркулов, Надира Бактыбекова жана Аманбол Бабакуловдор болушту. Кыргыз элим соо болсун, кылымга иши оң болсун, ана тоодой козголбос, маңдайга багы орносун, азап чекпей жаштары, дайыма кыргыз элимде ушундай тойлордон болсун. Ушу тилеген тилегибизди жараткан өзү кабыл кылсын. Оми. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.